Балдар, бир заматта байып казына башчысы болгоңар келеби? А силер казына эмне экенин билесиңерби? Байыркы замандарда хандардын, падышалардын, эмирлердин жана бектердин акча жана кымбат баалуу буюмдары сакталган жайын казына дешкен. Мен айта турган аңгеменин каарманы болгону бир кедей жигит эле. Анын акылы менен тапкычтыгы аны хандын казына башчылыгына кантып алып келди. Анда көңүл коюп угабыз. Илгери көп эле кызык окуялар болуп өтсө керек. Ошондой окуялардын бири мындайча болуптур. Хан казынасына акылдуу, сарасептүү адамды башчы кылгысы келиптир. Ошон үчүн хан акылдуу казына башчыны табам деп тегерегиндегилерге мындай бир шарт коёт. Мен бир теңге берем. Ким ушуга өзүн да, минген эшегин да, короосундагы корозун да тойгуза алат, дептир. Ал учурда бир теңгеге бир нан араң берчү экен. Чөп сатып алсам, өзүм менен корозум кантет? Нан сатып алсам, эшек менен короз ач калат. Бир уч буудай сатып алсам, өзүм кантем? Деп эч ким макул болбойт. Ошондо муну уккан бир акылдуу кедей эшегин минип, колуна корозун кондуруп, ханга келип, бир теңгесин алып базарга барат. Кедей жигит ары соодалашып, бери соодалашып жатып, бир чоң коон сатып алат да, хандын маңдайына келип олтуруп, коонду тоя жеп, кабыгын эшегине, уругун корозуна берип, үчөө тең аябай тоет. Ошентип хан кедейдин тапкыч, үнөмчүл экенине баа берип, өзүнө казына башчы кылып шайлап алган экен. Балдар, дагы бир акылдуу хан жөнүндө жомок уккуңар келеби? Анда угуп тургула. Акылдуу хан. Өткөн замандардын биринде жумуш издеп жүргөн жолоочулар бири-бирине кезигип калышат. Үчөө тең өздөрүнө жаккан жумуш издеп таппаганын кеп кылышат да, кеңешип жатып, ханга барып жумуш суроону туура көрүшөт. Анан хандын сарайына да жете келишет. Хан аларды өтө жылуу кабыл алат. Анткени хан акылдуу, ары ырайымдуулугу менен эл башкарып, баарына мээримдүү мамиле жасаар эле. Хан буларга жылмайып караганда сооп эмеспи деп, жылмая карап, кандай муктаждык менен келгенин сурады. Жолоочулар турмушта кыйналып, өздөрүнө жаккан иш таппай жүргөндүктөрүн айтып даттанышты. Алдамчылык, уурулук кылбай, адал эмгек менен үй бүлөбүздү баксак болот эле дешти. Хан булардын жаман адамдар эмес экенине шүгүрчүлүк келтирди да, жигиттерин чакырып, мындай деп буйрук берди. Мага токойдон 3 жоон жыгач кыйып келгиле, деди. Көп өтпөй жигиттер хан айткандай жыгачтарды алып келишти. Хан иш издеп келген жолоочуларга карап, ушул жыгачтардан өзүңөр каалагандай буюмдарды жасап мага көрсөткүлө, деди. Келген жолоочулардын бирөөсү жыгачтан мал кайтарганда керек болот деп бир нече таяк жасады. Экинчиси жер казып эгин сугарганда керек болот деп кетменге сап жасады. Үчүнчүсү өтө кооз ээр чапты. Акылдуу хан алардын кесибин жасаган ишинен байкап билди да, ар кимисине өздөрү каалагандай жумуш берди. Алар чын эле берген жумушту эң сонун аткарып, ханды ыраазы кылып иштеп калышты. Мен бул жомокту окуп отуруп, ойлонуп көрүп, хандын кимге кандай жумуш бергенин байкадым. Эмесе балдар, силер да ойлонуп көргүлөчү. Хан кимге кандай жумуш берди экен?